Эми жетинчи бул масааттардан акыркысы алымдардын бул эми Рамазандын бүтүшү менен байланыштуу да. Мындай айтайын, билесиздер, жакшылык иштин кабыл болгондугун кайдан билебиз? Кайсы бир адам кайсы бир жакшылык иш кылбасын, сөзсүз түрдө ошонун артынан ошол иш кабыл болду, кабыл болгон жок өзүнүн белгиси болот да. Белгиси болот. Эми албетте анык кайсы бир адам бир ишти кылган болсо, анык эч качан айта албайт, могу ишим кабыл болду деп. Биз билбейбиз, биз баарыбыз эле үмүт кылабыз. Мисалы азыр намаз окуган болсок, ушул намазым сөзсүз кабыл болду деп эч ким айта албайт да. Биз үмүт кылабыз, Аллах Таала иншалла намазды кабыл кылып атат, иншалла деп. Күнөөбүздү кечирип атат деген эле үмүттөбүз да. Эч ким мына могу ишим кабыл болду деп эч ким айта албайт да. Дұрыс, андай адамдар тууралуу илгери айтылган эле, сен ишим кабыл болду деп айтсаң, анык момундай бекем айтып атсаң, анда мен бешикке киримде эле айтпайсыңбы деген да. Дұрыс, биз андай нерсени биз биле албайбыз. Бирок биз үмүт кылабыз. Анан кайсы бир жакшылык иштердин кабыл болушунун өзүнүн белгилери бар да. Өзүнүн белгилери бар. Кандайча? Мисалы кайсы бир адам бир жакшылык ишти кылган болсо, мындай да, шариатта деген бир жакшылык сооп иштин анын сыйлыгы башка соопчулук иш болот да. Mesela adam bir жакшылык ишти кылган болсо, Аллах Таала ошол жакшылык ишине сыйлык катары башка соопчулук ишке аны багыттап коет. Мисалы бир садака берди, бир жакшы соопчулук ишти кылган болсо, Аллах Таала ошол нерсесине кайра сыйлык катары, ошол нерсесин кабыл кылган белгиси катары башка соопчулук ишке да багыттап коет. Кийинки соопчулук ишти кылат. Анын кийинкисине дагы кайра соопчулук катары, ыраазычылык катары Аллах Таала башка соопчулук ишке багыттап коет. Ошол мындайча айтканда, алейхиссалам, бир соопчулук иш башка соопчулук ишти тартат. Түшүнүңүзбү? Бир соопчулук иш башка соопчулук ишти тартат. Ушундай жүрүп карасаңыздар, кандай жакшы абалда. Ушундай жүрүп, адам өмүр бою ушул боюнча өткөрөт дагы, ушундай абалда бул дүйнөдөн кайтат. Ушундай абалда Аллах Таала менен кезигет да. Ушундай эле кайра тескерисинче билиш керек. Бир күнөө иш, ошол күнөө иштин жазасы башка күнөө иш болот. Адам бир күнөө кылган болсо, ошол күнөөнүн жазасы катары ал башка күнөөгө кайра түшөт. Экинчи күнөөнү кылат, анын жазасы катары кийинки күнөөгө түшөт. Ушундай абалда жүрөбүз, субханалла, ушундай абалда бул дүйнөдөн кайтып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн күнөөлөргө биз кайдыгер мамиле кылбаш керек да, субханалла. Күнөөлөрдүн таасири өтө зыян да, субханалла. Ошондон мындай кандай экен, бир жакшылык иш артынан башка жакшылык иш тарткандай эле, бир күнөө иш дагы артынан башка күнөө иш тартат. Ошондон күнөөлөрдөн тобо болуп калышыбыз керек да, күнөөлөрдөн тобо болуп калышыбыз керек. Демек, бул жактан муну эмне айткыбыз келет? Демек, адам кайсы бир ишти, жакшылык ишти кылган болсо, анын артынан башка жакшылык иштерди кылып аткан болсо, демек, мурдакы кылган жакшылыгынын кабыл болгонунун белгиси. Кабыл болгонунун белгиси. Аллах Таала дайыма аны жакшылык иштерди кылып жүргөнгө аны товфик берип, аны колдоп жүргөн болсо, демек, буга чейинкилер дагы иншалла кабыл болуп атат деген белги да. Анык эмес, анык айта албайбыз, бирок белгилердин бири да. Иншалла сүйүнсө болот да. Ошондой эле сыяктуу мына бул жакта Куран жөнүндө айтып атат, жана Рамазан тууралуу. Рамазан келет дагы, билесиздер, субханалла. Башталганда эле болуп башталат, кайра эле аягы тез эле кирип калат, субханалла, билбей каласың. Көп эле ойлоруң болот, андай кылам деп тез эле өтүп кетет, субханалла. Ошо Аллах Тааладан сурайбыз, баарыбызга ошол күндөрдү берекелүү өткөргөнгө өзү Аллах Таала насип кылган болсун, жардам берген болсун. Анан ошол Рамазан өткөндөн кийин, көрсөтөрбү? Ушул Рамазан айы кылган ибадаттары, калга кармаган орозолорун кабыл болгондугунун белгиси кандай экен? Рамазан бүткөндөн кийин дагы адам кайра жакшылык иштерди уланта бергендиги. Өсөр мындай айтканда, Рамазанга чейин адамдын абалы кандай болгон болсо, Рамазандан кийин кайра абалы аныкы оңолгон болсо, демек ошол орозосу иншалла кабыл болду. Иншалла кабыл болду. А эгерде кайсы бир адам Рамазан айы киргенден кийин, Рамазан бүткөндөн кийин кайра мурдагыдай абалга эле кайтып калса, же Аллах сактаган болсун, мурдага караганда андан дагы начар болуп кететкендер бар. Субханалла, Рамазан айы бою бир итти деген чынжырга байлап койгондой сыяктуу да, субханалла. Рамазан бүткөндөн кийин чынжырдан кое бергендей эле сыяктуу кетет да, субханалла. Араң эле күтүп тургандай да, күнөөлөргө батыш үчүн, субханалла. Мына бул адашуу, чоң адашуу, субханалла. Араң эле күтүп турат Рамазан бүтүшүн эле, күнөөлөргө батыш үчүнчү. Бул демек белгилерден, демек Рамазанда орозо кабыл болгон жок. Бул адам тобо болуш керек, Аллахка кайтыш керек да, субханалла. Демек Рамазандан кийин дагы алхамдулилlah Аллах Таала жеңилдетип, Рамазанга чейинки абалына караганда кайра жакшы болуп, оңолуп калган болсо, демек иншалла Рамазандагы орозонун жакшылык иштеринин кабыл болгон бир белгиси. Иншалла. Ошол эле сыяктуу мисалы ажылык, хадж же умра. Мисалы хажга барганга чейин, умрага барганга чейин мисалы
Кайсы бир аял барды умрага барганга чейин мисалы жолук салынчу эмес, хижап кийчү эмес, барды дагы келгенден кийин хижап кийип калды. Демек иншалла ошо умрасынын кабыл болгон белгиси деп койсок болот да, иншалла. Мисалы кимдир бирөө 5 маал намазга бекем эмес болчу, же убактыларын кечиктирип окуп жүрчү, келгенден кийин 5 маал намазга бекем болуп калды. Кимдир мисалы илим алчу эмес, шариаттык илим алчу эмес, андан кийин шариаттык илимге умтулуп баштады. Демек иншалла ошол умрасы, ошо ажылыктары кабыл болгон белгилер деп койсок болот да, иншалла. Мына ушул Рамазан айы бою Аллах Тааладан бир кандайдыр бир береке болуп, мына ушул Рамазан айы бою Аллах Тааладан бир кандайдыр бир береке болуп, адам өзүнө бир кандайдыр активность сезет да. Өзүнө болгон бир умтулуу сезилип пайда болот адамдачы. Күч кубат пайда болот көбүрөөк ибадат кылганга. Анткени элдин баары тең ибадат кылып аткан болот. Шайтандар чынжырланган болот. Анан адамда ушундай бир кандайдыр бир умтулуу пайда болот да. Орозо кармайт, көбү ибадат кылат. Канча убакыт болсо дагы таравих намаздарга турат. Сопсу иштерди кылган. Ушундай кандайча бир умтулуу пайда болуп атпайбы? Анан суроо берилет да, шейхтер айтышат. Ушундай ибадатты кантип сактап калабыз деген болот. Түшүнүктүү да, мындан кийин абалыбыз жакшы болсо бул жакшы, ошол кабыл болушу белгиси экен. Бирок ушундайга кантип жетебиз деген суроо берилет да. Ошого кантип жетебиз? Кантип ушул Рамазандагыдай болгон жакшы абалды кантип өзүбүзгө сактап калабыз? Анткени мындай ошол Рамазан айы адам ибадат кылып, ошол ибадаттын жакшылык бир өзүчө мындай айтканда бир таттуу даамын сезип жүргөн болот, мындай жакшы иманы көтөрүлгөндөй болуп. Бирок чынында эле жанагы сезебиз да, Рамазан бүткөндөн кийин андай болбой калат. Күч кубат кетип калгандай болот да, алсыз болуп каласың. Баарысы эле болгон нерсе. Жана мындан чыгуунун жолун бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бизге көрсөтүп берген да. Мынтип айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ахаббул амали илаллахи адвамуха ва ин кал" деген да. Аллахка болгон эң сүйкүмдүү амалдар аз болсо дагы дайыма кылынып турчу иштер деген да. Дайыма кылынып турган. Мына ушул Аллахка болгон эң сүйкүмдүү амалдар деген да, субханалла. Мына бул биздин азыр сурообузга ушул көйгөдөн чыгуу жолу мына ушул хадисте да. Рамазан айы бүттү. Рамазан айында адам Куран окуп атты, тахажжуд намаздарды окуп атты, зикирлерди кылып атты, дуа кылып атты. Рамазан айы тотоп калыш үчүн кандай кылыш керек экен? Кандай жол менен ошону өзүнө сактап кала алат экен? Ушул хадисте айтылгандай, аз болсо дагы бирок дайыма кылуу керек. Анан биз колубуздан келишинче мусулман мына ар күнү парз ибадаттардан сырткары да. Парз ибадаттарды сөзсүз түрдө адам аткарбаса чоң күнөө болот. Ошо парз ибадаттардан сырткары дагы нафил ибадаттардан дагы кандайдыр адамда, мусулманда үлүшү болуш керек. Нафил намаздар болобу, садакалар болобу, дуа болобу. Дуа. Мисалы азан менен комат ортосунда отуруп да дуа кылганда бул улуу ибадаттардан. Ошондой эле мисалы же үйдө отуруп деле дуа кылгандыгы, илим алгандыгы бул дагы нафил ибадаттардын эң жакшысы. Ушундай бир нафил ибадаттарын адамдар бир кандайдыр бир парздан сырткары дагы үлүшү болуш керек. Неге? Нафил ибадаттар парз ибадаттардын коргону. Парз ибадаттарды сактайт. Карасаңыздар 5 маал намаз, парз намаз бар да турабы? Ошолордо болгон өз сүннөт намаздары бар, тура раватип деп коет. Ошолго байланыштуу болгон сүннөт намаздар бар. Кандай онун өзүнүн хикматы бар. Кандай максатта булар дагы бизге сүннөт катары келген. Карасаңыздар мындай да. Ушул сүннөттөрдү окуп жүргөн адам, сүннөттөргө бекем болуп жүргөн адам парз намаздарда бир кандай кемчилик кылат деген ой болушу мүмкүнбү? Эгерде сүннөттөргө кайдыгер болгон адам парз намаздарда дагы бир кемчилик кылып коюшу мүмкүн. Тура ошондой эле сыяктуу, мисалы, кимдир бирөө нафил орозоду кармап жүргөн болсо, Рамазан айы келгенде парз орозону калтырып коюшу мүмкүнбү? Эстеш мүмкүн эмес, Бирок кимдир такыр эле нафил ибадат кармабаса, демек Рамазан айында парз болгон орозодо да бир анда бир кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле кимдир мисалы ашыкча садакаларды берип жүргөн болсо, демек парз болгон зекетинде демек сөзсүз түрдө берет. Анткени бул нерсеге көнгөн да. Ушул сыяктуу да көрсөтөрүм мына. Колдон келишинче ошол нафил ибадаттардан дагы мусулманда үлүш болуш керек. Ошол нафил ибадаттар мунун пайдасы мына көрсө эң улуу пайдасы бул адамдын парз болгон ибадаттарды сактайт, жардам берет. Ошолордо дагы бекем болгонго. Буга дагы колдон келишинче кайдыгер болбогонго аракет кылышыбыз керек. Жана бирок буларга кандай биз бекем боло алабыз? Жанагы мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сырын өзү айтып кетип атат бизге. Аз болсо дагы бирок дайыма кылып жүрүү. Аз болсо да дайыма кылып жүрүү. Аз бирок дайыма кылынган ибадат көп, аябай көп, бирок ортодо үзүлүп кылганга караганда жакшыраак. Субхана, мисалы бирөө келип туруп Курандан мисалы ар күнү 5 парак окуйт. Бирөө келип туруп күнүнө мисалы 5 парак окуйт. Андан кийин мисалы 2 жумадан кийин же 2 айдан кийин дагы 5 парак окуйт.
же 2 жылдан кийин дагы 5 пара окуйт. Туурабы? Ага караганда күнүгө 5 парактан окуган бул Аллахка сүйкүмдүүрөөк. Бул жакшыраак. Адамга бекемдикти да берет. Көрсөтөр ошондон могу ибараттарды, Рамазанда келген ибараттарды кантип сактап кала алабыз? Мына ушул азастан болсо да дайыма кылуу менен. Бирок мына Рамазан бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө кандайдыр бир деңгээлде азаюу болот. Ошондон көрсө жана кабыл болушунун белгиси деп эмнени айттык? Рамазанга катары азайып кеткен деген жокпуз. Көрсө эмне деп айттык? Рамазанга чейинки абалынан дедик. Рамазанга чейинки абалы кандай болгон болсо, Рамазан бүткөндөн кийин ошо Рамазанга чейинкисине караганда жакшыраак болгон болсо, демек ошол кабыл болду деген белгиси. Анткени сөзсүз түрдө Рамазандага караганда адам ибарат азаят. Азаят болчу. Жана мындай да, көрсөтөр ошол азайганда жанагы адам дайыма кылып жүргөн нафилдерден түшүп кетпегенге аракет кылыш керек да. Түшүп кеткен дайыма кылып жүрчү нафилди айтпадыкпы мисалы, булар мусулманда болуш керек. Нафил намаздар болобу, илим алууда мисалы канча бир убакыт мисалы күнүнө бир саатта болобу, 2 саат болобу, канча жарым саат болобу бир окуп турат. Же болбосо садакадан ар айында мисалы мен мынчадан садака берип турам деген өзүндө адамдыр бир бөлүгү бар да. Ар ай сайын мен мындай кылып турам деп. Мен мынча берип турам садака катары деп. Көрсөтөр ушундай бир жакшылыктарды эң аз дегенде адам өзүнө чектеп алыш керек. Дайыма кылып жүрчүсүн. Ага жеңил боло тургудай жана үзүлүп калбагыдай. Анткени көп нерсени адам өзүнө жүктөп алса, таштап салышы мүмкүн да. Жеңил кылып азыраак кылып өзгө көтөрө албай калса, муну дайыма алып кете алат. Туурабы? Мисалы адам өзүнүн акчасын тапканын эсептейт дагы. Мен мисалы азыр келип туруп, момунча мен мисалы 100 миң деп, 200 миң деп берсем, болду. Андан кийин эртең бере албай, эч жака бере албай калышы мүмкүн деши мүмкүн, туурабы? Мисалы ол канча бир аздан мисалы 5 миңден болобу, 3 миңден канчадан өзү эсептеп көтөрө алгандай кылып туруп, мен ушундай ай сайын берип турам десе, жеңил алып кете берет, туурабы? Мына ушундай сыяктуудай эң азын адам чектеп алат. Чектеп алып туруп, ошону алып кете берет. Жана мындай бар да. Ушул менен эле дайыма жүрө береби, кошпойбу? Жок. Кээ бир учурларда адамда күч кубат сезет өзүнө. Активность сезет. Ошондой учурларда көбөйтүп кое берсе боло берет. Мисалы адам күнүгө, мына айттык, күнүнө адам мисалы Курандан 10 барак окуйт. 10 барак окуйт, күнүгө окуп жүрөт. Мындан азайтпайт, мындан түшпөйт. Бирок кээ бир күндөрү көп окусу келет да. Десе проблема жок, мисалы 30 барак окуп койсун, 40 барак окуп койсун. Көрсөтөр активный болуп турган кездерде. Анан активный болуп турган кездерде көбөйтүп кое берет. Мисалы садака дайыма бир канча бир акча берип жүрөт дагы. Бирок кээде мисалы көбүрөөк бергиси келет. Көбүрөөк бергенге мүмкүнчүлүк болуп калды. Жок, мен жанагыдан көп бербейм деп чектеп алыш керекпи? Жок. Көп берген мүмкүнчүлүк болсо көп берип кое берет. Бирок эң башкысы көбөйсө көп кыла берет. Бирок азайганда жанагыдан түшүп кетпегенге аракет кылыш керек. Айтыш керек могу эң аскы менин кызыл чегим да, менин мындан ылдый түшпөйм деген. Мындан ылдый түшпөйм. Көбөйсө көп боло берет, бирок азайбаганга аракет кылыш керек да. Мына ушул нерсе жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, Аллахка сүйкүмдүү болгон амалдар да. Дайыма кылып жүрөт, бирок аз болсо да. Жана ушул мына бизге ибараттарыбызды, нафил ибараттарды бекем болгонда өзү жардам берет. Жана албетте андан сырткары дагы парыздарга дагы бизге жардам берет. Мына ушул жанагы айткандай, Рамазандагы да болгон мындай ибараттарга дагы кийин, Рамазандан кийин дагы ошондой ибараттарды аткарып жүргөнгө мына жардам, практически жактан караганда мындай өзүнүн бир жакшы пайдалуу ыкмасы да. Бар. Эми Аллахтан сурайбыз, баардыгыбызды өзүнө ыраазы боло турган иштерге, ыраазы болгон амалдарга Аллах таала өзү бизди тавфик берип, өзү бизди колдогон болсун. Жана баардыгыбызды ошол пайдалуу илим берип, ошол илимге жараша амал кылгандардан болсун. Баарыбызга пайдалуу илимибизди көбөйткөн болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.